Түшүмгө береке кыргызым. Кырманын кызылга толсун дегендей мына минтип картошкеден казып атып, анан жакында боло турчу окуяларды эстеп кетип анан аме бул жөнүндө бир эки ооз сөз айтып койбосо болбос деп тилди тишке кайрап турган кез тууган де. Кандайсыңар анан? Айтайын дегеним картошка эмес, баягы эле келе жаткан шайлоо жөнүндө да. Ё-мое, бул сөздү укканда да кулак жапырылчу болду негизи. Шайлообек деген кошуна байкам бар эле, ошол да жакпай калды кийинки күндөрү дегендей. Эми тууганым, ушунусунда жашоодон түңүлтө көрбө, блин. Люстрация эле дейсиңер. Анан ошо люстрация кылчу бир нормальный шанс келгенде жаба сийип таштайсыңар дагы. Анан баягы эле айылдаш, тууган, туушкан, анан менин районуман деген бир итпай чотпайларды тандап келип эле алар баягы эле коррупционерлер белең. Жогорку кеңеште бесплатный концерт коюп эле жатышат анан. А биз болсо биякта соц тармактардан алардын кылыгына комментарийден жазып коюп, недовольный болуп 5 жыл бою отурабыз, тиякта 1000 сомго сатылып койгонубуз менен ишибиз жок дегендей. Ой, мындай нерселерди айта берип тил тешилди. Ё-мое. Эй, тууган, давай эми ушунусунда баягыдай жоруктарды таштайлы, ичине жан дүйнөнү тазалап дегендей, мамлекетке болгон көз карашты оңдоп, надеждадан билин көкүрөккө бир 2 кашык салып койчу эниңирайын. Оңололу. Жаңы беттерден дегендей, жаңы күчтөрдөн тандап келип, ошолордон талап кылып мындай иштетели. Баягы эле эски агит көгүлттерден арылып кичине билин. Ошондой кыргызым, мен айта турган сөзүмдүн өзөгүн түшүндүң окшойт. Кой, мен көп сүйлөбөй, картошкамды казайын. Сен болсо ойлонуп, мени уят кылбаганга аракет кыл, давай анда.